Урматтуу радио көрөрмандар, азыр сиздер адабияттуу уктуруубуздан Кыргыз Республикасынын баатыры академик Мамбет Мамакеевдин Мезгил жана инсан аттуу автобиографиялык чыгармасын Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Эгемберди Бекболиевдин көркөм окуусунда угасыздар. 5-чи уктуруу. Салимеже физикадан берчү. Маселе чыгарып келатып, жаңылып чыгара албай калса, ошол замат токтотчу. Эртең деп. Аркы жергезде сиңдиси Рабига дагы физикадан окутчу. Экөө бир жашашат. Сиңдиси түнкүсүн чыгарып берип, үйрөтүп, эртеси Салимеже бизге чыгарып берчү. Ордобаев деген мурутчан, мурутунан жылмайып күлгөн, какшык сөздү көп айткан киши эле. Бул дагы тарыхтан берчү. Бизге жөөлөй бергиле. Тажаганда өзүм токтотом деп калчу. Кийин чоңойгондо барсам, пошточу экен. Ал жаны калбай учурашып, элден уксам, мени ар дайым мактап жүрүп, кайтыш болуп кетиптир. Ишмухамбетов агай жаш өтүп калган киши эле. Химиядан берчү. Формула чыгарып жатып, жаңылып кетсе, шашып, жеңи менен өчүрүп жиберчү. Математикадан жаңы эле армиядан келген Бари деген калмык окутчу. Бул киши бизге сабагын дурус билгендей эле көрүнчү. Бүтүп атканда, мамлекеттик экзамге келгенде, конвертти 1 саат калганда ачат эмеспи? Ачты. Биз күтүп отурабыз. Мына чакырат, ана чакырат деп. Чакырбайт. Кечке күтүп, кечинде таратып жиберди. Бале болду. Эмне себеп болду экен? Деп биз сарсанага түшүп, эртеси мектепке эрте келдик. Ак булуңдун мугалимдерин чакырып келишиптир. Анда берилген маселени булар да чыгара алышпады. Түштөн кийин Пржевальскийдин Киров мектебинен орус айылы келди. Ошол чыгарып берди көрүнөт. Баарыбыз эле капталыбыз күйгөн балдарбыз. Сездик чыгара албай атканын. Себеби бирөө дагы жогорку окуу жайын бүткөн адис эмес эле. Мен директор агайыма кирдим. Агай, биз кирбейбизби экзаменге деп. Анда эмне болуп кетти дейт. Мугалимдер 2 күндөн бери өзүлөрү чыгара албай атса, биз кайдан чыгарабыз? Десем күлүп жиберди. Кантип билдиң чыгара албай атканын деп. Агай, бизди алдоого болбойт. Бизге кыйын турмуш баарын үйрөтпөдүбү? Дедим. Агайым чындыгында мени жакшы көрчү. Мугалимибиз Бари дагы турду эле, ал агайым мени колумдан алып, жүрү, экөөбүз сүйлөшүп келели деп эшикке алып чыкты. Эй, Мамбет, чыдай турбайсыңбы? Ушундай болуп калды. Татаал суроо экен. Эми оозуңардан чыгарбагыла. Биз да ээртеп беребиз. 2 саат отуруп, шашпай көчүрүп алгыла. Деп турбайбы? Жарайт агай, деп мен балдарга барып айтып, кеңешип, экзаменге киргенде кыйналып кысталып чыгарып жаткансып, 2 саат дегенде шашпай көчүрүп бердик. Дагы бир калмак агайыбыз армиядан келген. Колу буту соо, бизге физкультурадан сабак берип калды. Кыштын күнү кар калың, суук. Бул агайыбыз физкультура болсо эле баарыбызды короого алып чыгат. Жат, сойло деп. Ушундан башка үйрөткөнү жок. Күнүгө эле ошо. Болгону бир тери тонубуз, тери шымыбыз, жоон кийиз чокойбуз бар. Жатып, сойлоп жүрүп, тонубуз сууга чыланып, тытылмай болду. Дагы эле ошо көнүгүүлөрүн жасатат. Bir günü men turup basıp kettim. Kayda? Deyt agayım. Bu siz jat, soylu degenden başka sabak bilbeysizbi. Men emi jatpayım. Moğul jaman tonum çılanıp katıp ayrılsa, emne kılam, emne kiyem, dep жооп бердим. Бары биле директорго арызданыптыр. Мамакеев баш ийбей атат. Калганында бузуп атат деп. Директор агайым чакырып, эмне болду? Эмне мугалимге баш ийбей басып кетесиң? Деп сурады. Агай, мен физкультурадан качкан жокмун. Могу агай күнүгө эле эшикке чыгарып алып, жат, сойло дегенден башканы билбеген неме экен? Десем, күлүп жиберди. Бара бер, деди. Ошондон кийин жат, сойло дегенден кутулганбыз. Кийин байкап көрсөм, ал дагы жөн эле жүргөн сол токон экен. Мугалим жоктугунан армияга барып келди. Бирдеме билет го деп кызматка ала беришкен. Бүтүп атканыбызда
Мамлекеттик экзамен алдында Пржевальск институтунан мугалим Исаев Нурдин деген келип калды. Кийин билсем, бизде толук эмес жогорку билимдүү жалгыз ушу Исаев экен. Өзү жаш. Тарых боюнча экзаменде биздин баягы агайыбыздын жөөлүй бергиле, тажаганда өзүм токтотом деген сөзү эсибизде. Ошентип жөөлүй баштаганда эле Исаев жок, туура эмес айтып атат дейт. Биз ага көп көңүл бурбай, баш ийбегенсип, колду чулгуп коюп сүйлөй бердик. Бул чатак кыла баштады. Эчтеке билбейт. Анын оюн көп укпай комиссиядан өтүп кеттик. Бүткөндө колдон келишинче банкет уюштурдук. Эсимден кетпейт. Ошондо кийим жок. Армиядан Мукаш Бердибаев деген агам келип калды. Бойлуу, чоң киши эле. Барып, аба, өтүгүңдү, шинелиңди берип тур деп сурап алып, атасынын Бердибайдын бир түлкү тебетеги бар эле. Ошондо сурап кийдим. Шинели жерди шыпырып калды. Өтүгү да чоң экен. Болбой эле ушуларды кийип жасанып бардым. Болгон тамагыбыз бозо, кымыз, боорсок, аз-маз эт. Анда күчтүү бозо кадимкидей кызытып койчу. Бүтүп аткандар Исаевка ызырынып калдык эле. Ушуну кичине окутуп коелу деген чечимге келдик. Директор агай кыраакы киши эле, байкап калыптыр. Мени чакырып, акмактанба. Мен сезип билип турам. Эртең уят болобуз, деп турат. Жок агай, деп жоотко тумуш болуп койдум. Агай сезди. Бир убакта карасак, Исаев жок. Акырын алып чыгып, качырып жибериптир. Кийин мен чоңоюп, доцент, мед институтта партком бюро мүчөсү болчумун. Исаев ошондогу агайыма байланыштуу бир чатак иш болуп кетти. Ал жерде философия кафедрасын профессор Абдылдаев таап алды деген өтө заардуу, бирок өзүнүн кесиби философиясын мыкты билген адис башкарчу. Анын кемчилиги чатак адам эле. Ал убакта философия, партия тарыхына эч ким каршы сүйлөй алчу эмес. Ушуга таянып Абдылдаев өтө катуу кармачу. Бир күнү эле партбюродо ызычуу түшүргөн чатак иш каралды. Көрсө, ошол менин агайым Исаев 6-курстун балдарынан акча чогултуп алып колго түшүп калыптыр. Биз талкуулап атабыз. Исаевдин түшүндүргөнү, бүтүрүүчү курстун балдары акча чогултуп, агай, сиз сейфиңизге салып катып койсоңуз, кийин бүтүрүү кечесинде керек болуп калар, ошондо алалы дегенден алып катып койдум эле, дейт. Мен чыдабай ачуум келип, жолдош агай, бир убакта мага агай элең. Азыр карасам, менден кичүү болуп, ини болуп калыпсың. Бул жерде отурган бюро мүчөлөрүн ким деп ойлоп турасың? Баары эле эчтеке түшүнбөгөн макоо адамдар деп ойлоп турасыңбы? Чынын айтсаң, туура болор эле. Меди институтта хирургия, терапия деген негизги кафедралар бар. Эмчи ошол студенттер мага алып келип каттырып койбойт, дедим. Ошентип айткан жообуна эч кимибиз ишенбей, алганы далилденип калып, партиядан чыгарылсын, иштен алынсын деген жыйынтыкка келдик. Ошондон кийин Исаев Казакстанга качып кетип, ал жакта бир топ жыл иштеп жүрүп келди деп уктум. Өткөн жылы бир жерден көрүп калдым. Өтө карыган, таяк менен араң басып жүрөт. Эми окууну бүтүп атканда Фрунзеден бир орус аскер кишиси келип, бизди чогултуп, мен Меди институтта аскердик кафедрада мугалим болуп иштейм. Келгенимдин себеби, деп медицинага өтүүгө үгүт жүргүзүп, мактап жактап, жакшы жагын айта баштады. Ким Меди институтка баргысы келет, мага жазылгыла, деди. Ошол эле замат мен биринчи болуп жазылдым. Башкалары бирөө дагы макул болгон жок. Ошондон кийин мен беркилерди үгүттөй баштадым. Чогуу кетели деп. Бирөө дагы макул болбоду. Үйлөрүнө, ата-энесине айтса керек. Бир күнү эле Агорат жактан Саякбай абышка басып келип, сөзү жок кепке келбей эле таягы менен мени жоңго бир чапты. Мен чочуп кетип, "Чоң ата, сизге эмне болду? Эмне кылган күнөөмө чабасыз?" десем, ачуусу келген мурду бучук киши эле. Кинкилдеп дагы качырып кирди. Мен кача бердим. "Сен кетчү жагыңа
өзүң кете бер. Менин баламды, Турдубекти азгырба, дейт. Ошондо түшүндүм эмне үчүн чапканын. Чоң ата, мен жөн эле чогуу барып окусун деген болчумун. Барбаса барбасын. Аны Турдубек дебей эле Турдукан дечү элек, дебедимби? Мен дагы ачуум келе түшүп, сенин балаңды мен катынды калып бараткан жокмун, деп айтып качтым. Андан кийин чогуу бүткөн Алыке Кулукеевди дагы азгырдым эле. Дагы Кулуке, Мукамбет деген эки атасы келип, экөө тең атчан кубалап сабаган аз калды. Айткан эле, балабызга жабышпа, кетчү жаңы өзүң кет деген сөз. Андан кийин Бекболот деген жоош, жакшы абышка эле. Бул киши тигилердей ачууланбай, сабайым дебей акырын, "Эй бала, Абдыга жабышпа, ал барбайт", деп коюп кетти. Ушинтип бирөөнү дагы үгүттөп макулдата албай, өзүм жалгыз жөнөдүм. Кеткенде эч чамам жок. Кийим кече, жол кире табуу өтө кыйын. Айтпадымбы? Өтө кедейлик деп. Акчанын жытында көргөн эмесмин. Бая колхоздо ушунча жакшы иштечү элем. Башкарма кетерде эки араба кара сулуу чөп берип, ушуну Пржевальскийге алып барып, базарга сатып, ошонун акчасына бир шым. Ал да боелгон немекен. Кийин этиме боёгу чыгып, булгап жүрдү. Бир көйнөк, бир тапчыкка сатып алдым. Энемдин бергени жүндөн токулган, тизеге чейин жеткен байпак. Бир мешоктой арпа талкан. Ушуну менен Пржевальскийге автовокзалга келсем, анда автобус, машина деген жок. 2 күн ошол автовокзалда таштын үстүндө машина күтүп отурдум. Отуруп, кез-кез уктап кетем. 2 күндөн кийин бир жүк тартуучу машина, полуторка деп койчу эле, ошол келип калды. Үстүндө киши толтура. Мени алды. Болгон оруну машинанын бурчунда керосин куйган бочкасы бар экен. Чынжыр менен байланган. Ошол бочканын үстүнөн орун тийди. Кетип баратабыз. Тоң жак экен, кийин билсем. Машинага деле биринчи жолу түшүшүм болсо керек. Пржевальскийни деле 1-2 жолу жөө 3 тоо көтөрүп келип сатып көргөм. Андан башка жака биринчи жолу чыгышым. Кубанып, сүйүнүп, чынжырды бек кармап баратам. Себеби бочканын үстүндө бийик отуруп, бардык жак сонун көрүнүп, көрүп баратканым эле куштармын. Жолдон Быстровкага токтоду. Дарбызды биринчи көрүш. Кичинесинен бир дала коюп, кеспей эле тишим менен кабыгын кошо катыра жей баштасам, саткан адам менин билбестигимди көрө коюп, "Ай бала, мунун ичиндеги кызылын жейт, көгүн, кабыгын жебе", деп түшүндүрүп берди. Энем Батыйды бир күндө эсимден чыгарбайм. Энемдин кайтыш болгондон бери 28 жыл өттү. Аман болсо 111ге чыкмак экен. Энем раматлык бой кичине, толук эмес, орто бойлуу, өтө жоош, сыпайы, оозунан жаман сөз чыкпаган, бир калыпта жүргөн, баарына чыдаган укмуш адам эле. 17 бала төрөгөн. Ошондон өлүп отуруп, азыр үчөөбүз барбыз. Улуусу мен 85ке чыктым. Карындашым Упаш 80 жашка чыкты. Бала чакалуу, небере чөбөрөлүү. Иним Абдылда 68 жашта. 4 кыз, 2 уул бар. Баары үйлүү жайлуу. Эне деген бала үчүн ал канча жашка чыкпасын, кандай акыбалда болбосун, түшүнгөн жан үчүн эне бойдон кала берет. Бизди бул жарыкчылыкка ким алып келди? Азап тозоңду туулгандан чоңойгуча тартып, тарбиялап, уядан учуруп, ушул жашка, ушул даражага ким жеткирди? Кийинки муундарга
ен атасы бар адамдарға мен улуу катарында, врач катарында көргөн билгендеримен айтып берейин. Мүмкүн ойлонуп каларсыңар. Мен деле асмандан түшө калган жокмун. Ким элем? Ким болдум? Энемдин теңдешсиз эмгеги, тарбиясы менен 60 жыл врач-хирург болуп иштеп келатам. Энеге байланышкан турмуштук окуяларды өз көзүм менен көрүп, угуп, күбөмүн. Бизге кечиктирилгис хирургияга жашы улгайып калган эн ата көп түшөт. Кээ бирөөлөрү кыйналып, оор операция жасалып атса да, балдары келип, ал акыбалын сурап койбойт. Тамак аш алып келбейт. Кээ бирөөлөрү эстегенде кайдыгер кишидей телефон чалып коет. Аманбы деп. Үй жайын талашып, эн атасы менен соттошуп, эн атасын сабап, бычак менен сайып, мээсинен жарадар кылып жаткандар бизде ар дайым кезигип турат. Ушундай айбандарды дагы ошол энеси төрөп чоңойткон. Көргөн күнү ушул. Эгерде баласы оор акыбалга түшүп калса, энеси байкуш канатын сууга салып, ал жайын сурап, күн түн дебей баласынын тегерегинде чуркап жүрөт. Бир эле мисал айтайын. Андай эсимде калган мисалдар жүздөп саналат. Мындан көп жыл мурун 23 жаштагы бир жигит бир топ кишини автомат менен атып салып качып кетет. Көпкө чейин таптырбай, карматпайт. Артынан аңдыгандар акыры үйүнө келер деп күнү түнү жашаган үйүн жашыруун кайтаруу калат. Бир түнү келет. Билип калып, дубалдан секире качканда бутун сындыра атышат. Бирогу боорун аралап өтөт. Бизге өтө оор акыбалда алып келишти. Абдан көп кан кеткен. Түнкү саат 2-лерде мен операция жасап аман алып калдык. Оор акыбалына карабай, күн түнү дебей 2 милиционер кайтарып атышты. Кейпи зыңкыйган эле түзүк жигит көрүнөт. Ошол баланын энеси күн түн дебей оорукананын тегерегинде чырылдап ыйлап жүрдү. Баласына киргизишпейт. Мага келип арыз муңун айтат. Баласына эч жамандык жолотпойт. Ушундай сонун жакшы деп. Баарын айтып боздойт. Баласы көпкө жатып, жакшы боло баштаганда түрмөнүн ооруканасына алып кетишти. Эмне болгонун билбей калдым. Эми бизде мусулманчылыкта эн атасын кароосуз таштабайт эле. Көптөн бери көрүп жүрөм. Дүңкүлдөгөн чоң эле балдары энесин, же атасын карлардын үйүнө жеткизип таштоочу болду. Улардын дагы кээ бирөөлөрүнө операция жасадым. Ой эне, балаңыз бар экен. Кандайча бул жайга түшүп калдыңыз? Десем, эмне кылам? Келиниме, балама жакпай, ашка жүк, башка жүк болуп калсам керек. Ошон үчүн бул жайды өтө мактап, 3 маал ысык тамак берет, жатаканасы жылуу, ичинде таза жууркан төшөгү баары бар, ар дайым карап турган өзлөрүнүн врачтары, медсестралары бар деп ынандырышты, дейт. Көрсө, кээсин алдап, бир ыгын таап өткөзүп кетишет экен. Мен ушундай карлардын балдарына, келиндерине сакалдуу катарында, врач катарында айтар элем. Эсиңде болсун. Сен дагы карыйсың. Сен дагы бала чакалуу болосуң. Ошол балдарыңдан так ошондой энеңе көрсөткөндү көрүп кал деп. Турмушта көрүп жүрөм. Энесинин каарына калган бала оңолуп, балдарынан жакшылык көргөнүн. Башыңа келгенде өкүнөсүң. Бирок башыңды койгуласаң дагы кеч болуп калганы жаман. Мен эми ушул жашка келип, чоң ата болсом дагы, ушул күнгө чейин энем оюмдан кетпейт. Энемдин ак сүтүнөн кутулдумбу? Актадымбы? Толук актай алган жокмунбу деп ойлоном. Кээде алымдын келишинче актоого аракеттенбедимби деп өзүмдү жубатам. Эми энем жөнүндө эсимде калгандар
эч качан унутулбайт экен. Айтпадымбы, 17 баланы төрөгөн деп. Көпчүлүгү өлүп калган. Кийинчирээк эс тартканда деле андай шартта төрөлгөн балдар менимче көпкө жашашмак эмес. Ошол шартка, ошол турмушка көнүп, чыдамкайлар гана аман калса керек. Күз мезгили. Энемдин төрөр убагы келип калгансыды. Сарсанаа болгону эле толгоо кармап, энем төрөп калса, ким төрөтөт? Көрүп жүрдүм. Толгоо күчөгөндө каканагы жарылып, суу кете баштаганда убакты жетти деген белги болсо керек. Бир жолу күчтүү киши артына отура калып, тизесине отургузуп төрөткөнүн эстейм. Айылда андай адам жок. Бүт армияда. Кечке жуук энем байкуш жоош киши. Кичине кыңкылдай баштады. Түшүндүм толгоо башталганын. Көчөнүн четинде мамакенин карындашы аны эжекем турчу. Ага чуркаган бойдон жетип барып, эжеке, энем толгоосу башталды окшойт десем, эжекем тез эле мени менен кошо чуркап келди. Энем бир аз кыңкыстап жатып эле, эч жардам жок. Өзү төрөп салып отурбайбы? Сүйүнгөнүмдү айтпа. Төрөгөндөн кийин эжекем баланы бир жаман чүпүрөккө ороп алды. Баланын дымы чыкпайт, ыйлабайт. Мен көрүп жүрчү элем. Эгер дымы чыкпаса, чаканы калдыратып, же муздак суу чачып жиберсе үнү чыкканын. Мен да ушуларды жасап жиберсем, анан үнү чыкты. Аман экен деп сүйүнүп калдым. Түнкү саат 1-2 болса керек. Анда электр деген жок. Эптеп майга жүндү салып, шам жасасак, жылтырап күйүмүш болчу. Эртеси эртең менен баланын өңүн көрөйүнчү деп, жарыкта көрө коюп, эсим чыкты. Адамга окшобойт. Чымчыктын кызыл эт балапандарын көп көрчүмүн. Кейпи ошонун эле өзү. Башы, курсагы чоң, колу чийдей, кабыргалары арсайып бир укмуш көрүндү. Ойлодум, ушул кантип адам болсун деп. Кийин түшүндүм. Мындай төрөлүштүн себеби боюна болгону энем байкуш бир ырыстуу тамак ичкенин көргөн эмесмин. Баланын өсүшү эненин түзүк тамак ичишине байланыштуу болот экен. Энем төрөгөндө огородубуз 40 сотук жер эле. Толтура арпа айдаганбыз. Арпа бышып кетти. Мен ошого чейин орогоргонду жакшы үйрөнө элек экенмин. 2-3 күн оруп аракет кылдым. Колумду кесип атып, бир аз ордум. Энем байкуш баарын көрүп туруп, 4-күнү күнү өзү туруп, 2 күндө оруп койду. Анда жок дегенде талканыбыз кенен болсочу. Энемди күчүнө келтирип ордургандын себеби мындай эле. Ошонун алдында биздин айыл чоң айыл болчу. Мектептин комсомолдору болуп, бир комсомол уюмубуздун 82 мүчөсү бар. Бир күнү райком комсомолдун катчысы эсимен чыкпайт. Исмаилов деген 2 буту жан башынан тубаса майып болуп чыгып кетсе керек. Өрдөкчө баскан киши эле. Ошон армияга барбай калса керек. Сайраган өтөттүң киши келип тапшырма берди. Ар бир комсомолдон фронтко бирден тоок чогултасың деп. Анда фронтко дегенде жок деген сөз болчу эмес. Ошол замат бала дебей, чоң дебей так аткарчу элек. 82 тоокту бир эле күндө чогулттук. Бир өгүз арабанын алдына кендирден чоң салып алып, буттарын байлаштырып, Ак Суу райком комсомолуна алып келдим. Кирип, агай, айтканыңызды аткардым, тоокторду алып келдим, дедим. Азаматсың деп айтат го десем, тескерисинче, сен акмак, эмне алып келдиң? Алып кел дегенде алып келбейсиңби? Дейт. Агай, өзүңүз алып кел дебедиңиз беле? Десем укпай, алып кет кайра. Алып кел дегенде алып келесиң, деп кууп жиберди. Кайра үйгө алып келдим. Үйдө сарай деген жок. Буларды качырып жоготуп жиберип кантип төлөйм?
деп сарсанаа боло баштадым. Ойлонуп, жаман тамдын оозун бекитип, учак ачпасын деп тооктордун канатын кесип, 2 күнү камап салдым. Кудай жалгап, ошолор жумуртка тууй баштады. Энеме күнүнө 3-4 жумурткадан бышырып берип атып, тыңып кетти. Энем байкуш өмүр бою колхоздун жумушун аткарды. Чөп чапмай, эгин ормой, айрыкча апийим убагында иши өтө оор болор эле. Андан башка күн түн дебей үйдүн иши. Ошол төрөлгөн иним айылда. Азыр 66 жашта. 6 баласы, бир топ неберелери бар. Ажал жок болсо адам жашайт экен да. Ушунчалык кедейчилик, уруш убагы. Ушул иним адам болуп аман калганына таң калам. Энемдин ушул баласы кенжеси болуп 7 классты бүтүп, андан ары окубай койду. Эркелетип коюшту. Мен 1946 жылы окууга кетип калдым. Абдылда кийин чоңойгондо колхоздо шофер болуп иштеди. Мен институтту, кийин ординатура, аспирантураны бүткөндөн кийин ассистент, доцент болуп оңоло баштаганда энемди кышкысын Такай шаарга алып кыштатып, жайында айылга жиберип жүрдүк. Абдылда энеси менен ар дайым чогул болду. 18 жашка келгенде же окубаса, же иштебесе деп армияга жөнөтөйүн десем, военкоматка барып, мед кароодон өтүп эле жарабай калдым деп келет. 1,5 жылда 2-3 чакырылып жарабайт дегенден башка сөз жок. Бир күнү хирург Иерусалимский деген мени жакшы таанычу. Бир киштешип калганбыз. Көчөдөн кезигип, "Мамбет, сен мага 100 грамм карызсың" деп тамашалап калды. "Эмне болуп кетти?" десем, "Сенин иниң Абдылданы мен армиядан алып калып жүрбөймүнбү?" дейт. "Хай, аны сенден ким сурады? Муну алып кал" деп десем, "Сен өзүң сурап атасың да" дейт. Көрсө, иним комиссияга келгенде тигинин кулагына шыбырап койчу турбайбы? "Авам суранды" деп. Буга акылынын жеткенин карабайсыңбы? Ушул хирург болгондон кийин авамды тааныйт го деп шыбыраса, ал ишенип, болбогон шылтоо таап калтырып коюптур. Ошондон ачуум келип, үйдөн инимди айдап военкоматка алып барып, комиссияга кирип, менин көзүмчө текшергиле. Эч оорусу, кемтиги жок деп армияга айдатым. Себеби мурун ошол убакта армия деген укмушта. Окутуп, тарбиялап, адам кылып жиберчү эле. Ошентип, Сибирдин алыскы Уссурийск деген жеринде армияга кетти. Урматтуу радио угуучулар, сиздер адабияттуу уктуруубуздан Кыргыз Республикасынын баатыры, академик Мамбет Мамакеевдин "Мезгил жана инсан" аттуу автобиографиялык чыгармасын Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Эгемберди Бекболиевдин көркөм окуусунда уктуңуздар. Көркөмдөп музыкалаштырган Жыргал Аманова.